Ana men расход эмне болот? Расход эмне болот? Расход эмне болот? Ким сатса ошо кишиден расходун чыгат. Мен сатып алган жокмун, мен мамлекеттен алдым. Акчасы келип чийип берген, ошо архитектор күнөөлүү болот. Берген архитектор күнөөлүү болот. Мен расход 20 га сулуу жерди жер участок кылып ажыратып берүүгө өз макулдугун берет деп туруп, совхоздун директору Токтобаев өз алган жерге өзү кол коёт. Бу киши өзү аким, бу киши өзү сот, өзү прокурор, өзү госрегистр, өзү архитектор болгон да. 20 гектарды кайра артка алабыз. Мунулардын баардыгын алып алып туалетин апарып коебуз. Эс. Бизге кайра бизди сотко берсин, жанагындай болот. Жерди алабыз. Райондук сотко беребиз, жерди алабыз. 20 га жер өмүр бою ээлик кылууга чарбанын башчысы Токтобаев тыга берилет деп. Кайтып өзү кол коюп койгон. 20 гектар жер бул суулуу жер болуп турат. Сулуу жер. Элге Мунун госактı бар үчүн биздин чыга албайт. 20 гектар жерди 1 гектардан бөлсө 20 адамдан 20 адам. Ээлик сотудан бөлсө 40 адамдын ырыскысы болот. Берели болот. директор. Токтоо кара суу сактоосун территориясында суулуу жерден дыйкан чарбасын уюштуруу максатында Токтобаевка 20 гектар жер бөлүнүп берилсин. Дыйкан чарбасын ийгиликтүү уюштуруу максатында Токтобаев тарабынан бир дана МТЗ-80 маркасындагы гос кышы трактору жана 2 ПТС-4 маркасындагы бир дана чиркелиш балансылык баасында сатылсын. Чогуштун төрагасы Айдарбеков, Осмонов. Айдарбек болуш, мен экен анда. Шарбек экен өтүп кеткен ол. Бул Токтобаев директор болгон. Ооба, директор. Ошол убакта. Чогуштун катчысы, чогуштун төрагасы деп атат. Чогуш протокол кактı. Ошо 20 эмеге өтсүн деген, мына гектар берилсин деген, мына тракторлор берилсин деген чогуштун протоколу кактı. Ушу болгон документин ушуну берди, мен тилим өтпөйт деп. Ким баягы айлык өкмөт. Айлык өкмөт кана келди. Келди. Азыр заправкада азыр. Энди жээктеги заправкада ол. Жарым саат дем. 40 компенсация земли дейт айыл чарбасына Азамат Дыйкан чарбасы 40 тысяч сомов. 28 декабря 1999 года. Райондун сурасында. Анан аны каттоо жагы. Эми Кара Суу районундагы Кара Суу совхозунун дирекциясынын корутундусу. Кара Суу совхозунун дирекциясы Жоош айылдык кеңешинин аймагында уюшулган Азамат Дыйкан чарбасына совхоздун аймагынан 20 га сулуу жерди жер участок кылып ажыратып берүүгө өз макулдугун берет деп туруп, совхоздун директору Токтобаев өз алган жерге өзү кол коёт. 20 га. Колхоз Кара Суу, село Кызыл Кошчу дейт. Ювелирная дейт, эмне дейт көчөнү? Көчөнү коюлду. Валинский дейт, Ювалинский дейт. Кара Суу. Мамлекеттик каттоо өлөттү Кара Суу желектеринин сылгырмасы Жолдош Азамат Дыйкан чарбасынын уставы Кара Суунун Жоош айылдык кеңеши. Дыйкан фермер чарбасы жөнүндө суу киришсиз жалпы болор. Азамат Дыйкан үй бүлөлүк өз алдынча түзүлгөн адамдардын эмгек бирикмеси болуп, чарба негизинен жеке эмгеги менен жүргүзөт жана өз алдынча айыл чарба товарларын өндүрөт, банкада өзүнүн эсеби болуп, юридикалык адам болуп эсептелет дейт го. Азамат Дыйкан чарбасынын мүчөлөрү болуп, жубайлар, балдар, ата-энелери, туугандары жана бирге чарба жүргүзгөн адамдар эсептелет. Убакыт эмгек келишимин иштеген адамдар ошондой эле бир туугандар Дыйкан чарбасына мүчө боло алышпайт дейт. Мамлекеттик кооперативдик коомдук мекемелердин жана жеке адамдардын чет өлкө уюмдарынын алдында Дыйкан чарбасынын кызыкчылыгын жактап чарбанын башчысы чыгат дейт. Чарбанын мүчөлөрү өзүнүн иштерин өзүнчө башкара алат. Чарбанын атынан келишимдерди чарбанын башчысы түзөт дейт. Максаты жана милдеттери Азамат атындагы Дыйкан фермер чарбаны түзүү. Селолук советтин чарба китебинде Дыйкан чарбасы атайын жазуу жүргүзөт, ал китепте статистикалык учет жана көзөмөл органдары дейт. Үй бүлө мүчөлөрүнүн саны, анын ичинен туруктуу жана убактылуу иштегендер жана башка көрсөтмөлөр жерге ээлик кылуу жана пайдалануу Азамат Дыйкан фермер чарбасынын Кара Суу совхозунун райсоветтин жер фондусунан 20 га жер өмүр бою ээлик кылууга чарбанын башчысы Токтобаев тыга берилет. Өмүр бою ээлик кылууга дейт. Салам алейкум.
Жер участогына мурашта ээлик кылуу укугу закондун негизинде берилет. Азамат Дыйкан чарбасына жер ээлерин перчектен берилет. Бул чечим чарбанын башчысы Жолдош Токтобаев тыйда сакталат деп буйрук. Короче, бул киши өзү аким, бул киши өзү сот, өзү прокурор, өзү госрегистр, өзү архитектор болгон да. Мынагы жерди 20 гектарды кайра арыкка алабыз. Мунулардын баардыгын алып алып туалетине апарып коебуз. Эс. Бизге кайра бизди сотко берсин, жанагындай болот. Гос актыны кыласыңар. Айыл өкмөт 20 гектар жер боюнча, мынагы жер боюнча. Эртең сизге жанагы 2 кишини алып барасыз. Жанагы 2 кишини. Эртең саат менен ошо. Канчага алып барасыз? Баягы экөөнү бирдиктегини. Бирдиктеги экөөнү алып барасыз. 7,5 гектарын жазып берет, 5 гектарын жазып берет. Эртеңден калтырып алабыз. Экөөнү алып барасыз, экөөнүкүн чыгарасыңар, жанагы бир 3 күндүн ичинде, жанагысын аныктап, 10 күндүн ичинде бүтүрөбүз да турасыз. Анан эмесин съемкасын кылып тура. Мунагы боюнча эртең барганда сразу арызды бересиз. Руслан, корко турган эчтеке жок, Равшан. 20 гектар жерди мамлекеттин эсебине көк китеп менен айыл өкмөттүн менчиги кылып өткөрөбүз. Анан кийин бул киши барып бардыгыбызды сотко беребиз. Билген сотунда бар доказать этсин. Эми бу жерде мына Корутундуну жөн эле Токтобаев деген өзүнө чыгарып атат. Корутундуну жана окуп көрдүк го. Мынакей Корутунду 20 гектар жер дейт. Тиги эмеге берилсин дейт. Азамат Дыйкан чарбасы. Бо Токтобаевка берилсин деп өзү эме чыгарып коюп атат. Мына инспекциянын эмеси. Корутунду мына Кара Суу районундагы Кара Суу совхозунун дирекциясынын Корутундусу дейт. Кара Суу совхозунун дирекциясы Жоош айылдык кеңештин аймагында уюшулган Азамат Дыйкан чарбасына совхоздун аймагынан 20 гектар суулуу айдоо жер участогун ажыратып берүүгө өз макулдугун берет дейт. Ты Токтобаев совхоздун директору. Совхоздун директору болгон. Ким укук берди буга? Совхоздун директору немеге тиги 20 гектар гааны өзүнүн Азамат Дыйкан чарбасына өзү берип койду. Бул канча жылда бери? Анда кайра совхоздун эмеси. 94-жылдан бери. 9 жыл. Анан берден бул эмени жазып атат. Тиги максаты, милдеттери деп туруп жобо жазып атат да. Бул эми жана Дыйкан чарбасын түзүү жөнүндө. Түзүү жөнүндө жалпы жобо. Уставта мындай алганда мына Азамат Дыйкан чарбасынын уставы. Мынакей. Берге уставка бул киши мындай кылып туруп алып мынтип атат мына. Жерге ээлик кылуу жана пайдалануу дейт. Азамат Дыйкан фермерлик чарбасына Кара Суу совхозунун жер райсоветтин жер фондусунан 20 га жер өмүр бою ээлик кылууга чарбанын башчысы Токтобаев тыйга берилет деп. Кайтып өзү кол коюп койгон. Жер участогун мурастап ээлик кылуу укугу закондун негизинде жүргүзүлөт. Азамат Дыйкан фермерлик чарбасына жер эл депутаттарынын райондук кеңештин чечими менен берилет. Бул чечим чарбанын башчысы Жолдош Токтобаев тыйда сакталат кайра. Жанагы эле совхоздун директору Токтобаев тый менен кетип атат. Чарбанын мүлкү дейт, эгин бактарак тиги булар деп туруп ишмердүүлүгү дейт дагы. Кредит берет, налог салуу дейт, социалдык камсыздоо. Азамат Дыйкан фермерлик чарбасынын ишмердүүлүгү токтоткон мезгилде чарба мүчөлөрүнө турак үй жана там жерге ээлик кылуу сакталат деп коюптур. Анда өмүр бою коюп калды. Була? Жок, бул эми өмүр бою да өзү эле бул киши өзү эле чыгарып коюптур устав. Эми уставта бул кишиге канча жер берилет тиги деген айрда жазылбайт да устав. Устав деген мунун мындай алганда ишмердүүлүгүн жүргүзүүчү справкасы да, туурабы? Ушул уставдын негизинде бул иш алып барат чарба, Дыйкан чарба деген эле сөз бу жерде. Устав деген бул жерди бекитүү деген эме жок. Кара Суу районунун жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын 94-жылда токтом менен каттоодон өттү деп тиги Кара Суу мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Жолдошов деп туруп берге кол коюп коюптур. Бекиткенде бул уставды бекиткен. Уставды бекитип берип атат булар. Бирок уставда жанагынтип 20 гектар жерди алып койсун дегенге ким укук берди буларга жазган? Баласы кайсыл налоговыйда иштейт? Кара Суу. Кара Сууда иштесе керек. Кара Сууда иштейт. Кара Суу салыкта Азамат. Анан үйдүн аркасында деле мына жолду тосуп малкана салып алган да. Ошо жолду да басып бериши керек болду. Мына жол ошол жака улам. Машина өткөн жолду менчик кылып огородун бошоп алган да. Азыр мындай кылалы. Муну алайлык.
20 gektar жерде. Анан жолу үй мынау жолда, şu жолда канча баршы. О, şu etek çeyin barandan ara çeyin. Men qarang, mынау үй meniki. Mынау үйчү. Bular meniki tosulup turат da. Мага кызыл китеп кылып бөлүп беришкен 8 сот. Мамлекеттен алгам да мен өзүм немен. Ошондо мен күнөмбү тосулган. Өзіңізі қарақта жол бар. Мынау. Шынайкан үйіні ортаға алып тұрған ба? Ол тос Мен кызыл китеп кылып мага беришти. Мен кызыл китеп алып документальный. Мага 8 сот кылып беришти. Ha seninki tupik ha? Ошентип жол тоскон да. Жол чыкпайт деп. Мынагы жеринде жолду картада турат да турабы? Кайсы жерде турат? Ашыкпы 8 гектар деме 8 сотудан алгыла жер. Өз немесине киргизсе. Эгер 8 сотик болгон болсо, балканасы менен кошулуп болсо, жол менен андай болбойт, картада Жок, мына жол жок деген да. Картада жок деген. Жол картада кайсы жерде көрсөтүлүп турса, ген план боюнча канча метр турса, ген план алып чыкпаппын да азыр. канча метр турса жол ошо калат. Копиясын алып келген элем да. Эмени тиги жол канча көрсөтүлсө картада ген план, ошол жол калат. Ана мен расход эмне болот? Расход эмне болот? Ким сатса ошо кишиден расходун. Мен сатып алган жокмун, мен мамлекеттен алдым. Архитектор келип чийип берген, ошо архитектор күнөөлүү. берген архитектор күнөөлүү. Мен расходчу малкана салдым, неме салдым, салаада уруксат берди. Архитектор бербеш керек эле уруксатты. Кантип берет ал? Ошо жол менен 8 сотик. Архитектор үйгө алып келип туруп кереткенмин да. Жол кирсе жолду бош. Жол жок деп немени берген да. Бошотосуз. Ертең балдар келет тактайды Эми качан тактаса башка жол бар. Мына эртең эле. Жок, өздөрүнүн бери тасарган эмени. Айлыкма турган. Дейсиңер. Айлыкма айтасыңар. Мына жерде жолду ачып Эмес, жерде турле сөз болду. Ошондой турле сөз болуп, мен расход эмне эмес, быйыл канча мен расход кылдым. Быйыл ким кол коюп берген? Планды карайт. Планды сам көргөнсүз го? Планда берилген бирок райондун жер акты турат. Мына деле чөтөл бар. Ошондо бул жер элге бөлүнүш керек, а? Биринчи казму мамлекет ошо берген адам жок. Канча убакыт кетет эми ушуга? Быйыл биз алып үспөт этебиз, айдатып жерди Азыр эми эккен. жазга эгиш керек да, эгинчи. Элдер ушуну бөлүп алып эгели деп аттык эле. Мисалы үчүн менде бир сот үлүш жерим менен жок да, акциондук жер. Акционго барсам, мына кооперативлер оба бар, буга бар жок дешет. Ошентип мен азыр 6 балам бар. Ошол мына өзүм чет жака чыгам да. Бакканга ошол жерден жер иштетишим керек болуп атат да мен. Биз ушу жерди айдатып үспөт этип алсыз керек. Сиз ham келгенсиз, а? Тездетиш керек жерди алган. Ағылтып бердім ғой мен. Ооба да. Ағылтып бердім ғой. Мамлекеттин маселеси үчүн сотто отурбай алып койбойбу? Ооба, мен келмес. Жолун да берген. Эгерде жол алып койсок маселе эмес. Бирок мына азыр көп аз кексерсиз, кочасы кайра катташ пользование болуп кайтып Ошондо бул киши менен соттош керек. Айыл өкмөт. Эртең анда мына Эми бул соту бүткүчө майга өтүп кетсе, сезон кетет да. анда өзүңүз эле алып албайсыңар. Бираз чакырдыңар келдик эми күтпөйсүңөр. Биз сабыр кылбоо, сааттан бери отурдук Бул актыны сотко турдук, эмеге болот бердирип. Сотко бердирип тез арада чечтиребиз. Сүйлөшөбүз. Мына госактын земля пользование на эмеге, право на владение земли, пользование земли деп атпайбы? Ушуну жокко чыгартабыз дагы. Анан эмеге госактын кайра каттатып туруп эле тиги мамлекеттик эмеге алалы. Жерди алабыз. Райондық сотқа береміз, сразу. Жерди алабыз. Айылдын ичинде низамсыз жер участоктор бар да. Ана сиз неге ушуга тилиңиз өтпөдү? Мындайда, бул госакты бар. Мынаны чечели, мындай кылабыз. Муну чечебиз мындай буюрса. Низам чегинде чечели. Анан муну жолдукун архитектор эртең эмен ошо полностью чыгарып бергилечи. Бизде көп Жолдо кемиси чыккан болсо, айылда көп ошондой жерлер. жолду аштырып Тосулуп кеткен жолдор көп. Могул боюнча анда эме кылдык. Азыр гаражда Меники, мен бергенлем балдага. Эмени эртеңкиге сразу жанагы эки кишини алып барасыз. Эртең менен саат 9га. Кечикпестен алып барып арызын жаздырасыз. Жана маселени чечебиз. И муну сотко болот. Эртең эле сразу арызыңызды дайындап алып барыңыз. сизге билдирүү беребиз. Ооба, билдирип сотко таштап, анан уже калган нар жак процедурада сүйлөшүп. Алабыз. Мамлекеттин жерин биз өзүбүзгө сурап аткан жерибиз жок, эчтеке жок. Мамлекетке кайра айынчар менен айыл өкмөт менчигин өткөзүп бергиле деген эмени беребиз. Ал дагы корутунду бардыгын көрсөтөбүз айылда. Нурлан. Нурлан. Мына машина салып кой. Анан assalomu alaykum. Sizde bir gündük iş var da size getiriyor. Ertemen gelseniz. Geç geçeyim be. Geç geçeyim.
Çin'in adı. Men an başka gün geleyik. Ne saat mıyızın aytsan Ruhsatçılar var, koş. aylıkma turat, aylıkma turat. Çeşitip durup prikaz bile tabi. Garaj ne ola taka? Garajda aytın sen. Garajdan çaptırdım. var, başkası. Ya bunday. Başkasını hem şart prikaz bile aylıkma. Geçin neyse oldu, hazır aparasın. Ya aylıkma turat prikaz bile tabi. Bunday. Bir gün sizler bulardan arızının negizinde men garajda çakırttım nemeni. Demeli. Zaman ekan çakırttım. Dokumentlerini aldım, kisiralarım bарын. Ötkende aytdım go sizlerge. Mınаны da alam dep, munu ham kisiraсын aldırıp turup arızın negizinde. Anan keyin sizge baram degenden bargıla dedim. Mına özdörü turat. Mayli barıp jolup kelgile dedim. Men bu masaleni çeçe alбайм dedim. Bunun bir takıtı var eken dedim. Andan keyin bularnikinde aldırdım. Aldırıp keçe alып barıp berген bana. Ayttım go sağa. Sağa ayttım, kimge ayttım? Aldım, hazır mende turat. Oşonu бүт баарын карап туруп, документи жок болгон болсо, наркы неменикин дагы алдырдым. Аркаңдагы жерди бересиң дедим. Алам дедим. Аркасында жер бар го мындай жер. Ол жерин кирген эмес берге деп keçe айтсамын, мен аны чакырдым аны. Tosu olgan. Siz yaksız çeçeles boş olmuş. Ya onu öz ele çeçeriz onu. Eskimet punkut, Bul eski emeni sadiklerdi. bunu 20 gektir yer bu sulu yer bolup turur. Sulu jer. Elge Bunun gosakıtı var için bizim çıkar verdi. 20 gektir yerdi 1 gektirden bölse 20 adamdan 20 adam. Eli sotudan bölse 40 adamdan rızkısı. Bereli bu. Bir adam paydalanganda Arendası böyle 23 somdan төлөп жүрүптүр го. Yo, bul mınday. Sosfond menen налог эле төлөйт. Башка эч нерсе төлөбөйт булар. Аренда төлөбөйт. Налог төлөйт. Налог төлөйт. Sosfond menen анда налог. жана гараждар эмелери боюнча чечим качан кабыл аласыңар? Мен кеч алдырдым. Эртең алып туруп, эртең немеге ошко барып келишим керек эле. Бага муроо боюнча, сиз айткан баягы бактар боюнча, баягы эмгек кооператив саткан жерлер боюнча чакырып. Эртең барып, саат 11-лерде кайтам, мен баягы 2 адамды чакырып алып барам да бетке чейин. Сразу алып барыңыз. Ошолорду биринчи бүтүрүңүз. Ошону жана Эртең саат 1-нче ошого барам, саат 8:30. анан арыз жазды деп сразу кабар бериңиз. Ооба. Арыз жаздырдым, мынакей бүттү. Анан гаражды где-то 1-2 күндө чечемиз. Сактап айтып эртең биз что билгендей бололу. Арыз жазылды. Буларда турат болду. Анан калган процедура жүрө берет. Мына 20 гектар боюнча сразу эртең эмеге сотко. Эртең арыз билдиресиңер жаздык деп. А жана гараждар боюнча анда мындай кылам. 10 күн убакыт кылайлык. 1 февралда калган маселеси боюнча жооп айтасыз. Ооба. Кандай болду?